20 жылдан бери эмеректердин түрлөрүн жасап, ички рынокко чыгып келген Эрнис Эсеналиев эми кошуна өлкөлөрдүн рыногуна чыгууну көздөөдө. Ал үчүн мамлекет тараптан колдоо керек экенин жакшы түшүнгөн ишкер, эмерек өндүрүшчүлөр менен биригип ийгиликтүү долбоорлорду ишке ашырууну көздөөдө. Кыргызстанда өндүрүштүн өстүрүү, биргеликте бизде кандай мүмкүнчүлүктөр бар, бизге кандай ошол эле убакта бизге ушу Кыргызстанда аябай аз эсе бул эмеректи экспорт кылган жок десек деле болот. Бул ушу биз экспортко чыгалы, канткенде чыгабыз, ушу мамлекет тарабынан бизге кандай мүмкүнчүлүктөр бар деген себеп менен бул түзүлдү. СПМ Союз промышленных мебельщиктердин. Ошо биздин эң биринчи ошо багыттарыбыз, ошо өкмөттөн кандай бизге мүмкүнчүлүктөр бар. Ошо эми калганын буюрса көрө жатабыз, кандай эмелерибиз бар. Чындыгында бул тармакта иш алып барган ишкерлер өз арабайларын өздөрү согуп жүрүшкөнү айтпаса да түшүнүктүү. Мындан улам 250ден ашык эмерек өндүрүүчүлөр биригип, бүгүн алгачкы кереги кеңешин өткөрүштү. Иш-чарага экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев келип, ишкерлерге мамлекет тарабынан көрсөтүлгөн мүмкүнчүлүктөрдү айтып берди. Непосредственно по Союзу производителей мебели я хотел бы отметить. Экономика министрлиги ар дайым бизнес долбоорлорду колдогонго даяр жана ар тараптан колдоп келет. Ошондой эле бизнестин кызыкчылыгын коргогонго да даярбыз. Ал эми эмеректердин өндүрүшүн жолго коюу чоң маселе. Анткени бул тармак акчалай колдоого муктаж. Деген менен биринчи долбоорлор бар. Ошону бирге ишке ашырышыбыз керек. Конечно, чувствуется нехватка финансовых ресурсов в данном секторе. Мындан тышкары Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунда дал ушул тармакты өнүктүрүү жана колдоо боюнча пландар бар экенин айткан Артем Новиков ишкерлерди $100 000 чейинки долбоорлорду жөнөтүүнү сунуштады. Мы со своей стороны как Негизи бардык эле аты мекендик өндүрүш колдоого муктаж. Андыктан биз сиздердин долбооруңуздарды карап, финансы жактан колдоого даярбыз. Буга чейин 24 эмерек өндүрүш боюнча долбоорлорду ишке ашырганбыз. Сиздер менен да иштешкенге кызыктарбыз. это одна из ключевых задач. Эске салсак, өлкөдө 1000ден ашык эмерек жасаган ишканалар бар. Эми алар жакшы сапатка ээ болсо, экспортко чыгуу дарамети да жогорулайт. Нурай Кайратова, Жумай Исманалиев, СТВ.